Болгон окуядан алынган тасманын көрүнүшү 2010-жылдан башталат. Ирак өлкөсүнүн чөлдүү аймактарынын бири америкалык жоокерлер жергиликтүүлөр менен атышып жатышкан. Америкалыктар жүргөн жеринде уулуу жаныбарлардын аябай көп экендигин байкашып, ал жердеги ирактык жоокерлердин бардыгын жок кылгандан кийин үңкүрдү көрүшөт. Бул убакта америкалык жоокерлерден 3-өө калган эле, алар баштарындагы камераларын жандырып алып жанагы үңкүргө кирип жөнөштү. Каармандарыбыз үңкүрдүн эң астына кирген мезгилде жагымсыз жыт чыга баштап, кол чырактары өчүп, камералары иштен чыгып, ошол мезгилде кыйкырган үндөр чыга баштайт. Тасманын кийинки көрүнүшү 2013-жылдан башталып, Нью-Йорк шаарындагы тергөөчүлөр менен таанышабыз. Алардын бири Сарчи, унааны айдап бара жаткан шеригинин аты Батлер. Каармандарыбыз буга чейин эле кылмыш болгон жерден кайтып бара жатышса, дагы бир маалымат келип, үй бүлөдө ызы чуу болуп жаткандыгы билинип, тергөөчүлөр дароо эле ошол жакка жөнөшөт. Каармандарыбыз барган мезгилде үй бүлөнүн кожоюну жарым чыңала чабалда, денесинде сүрөттөр тартылган. Аялы болсо бети башы көгөрүп, күйөөсүнөн келтекчеген абалда олтуруптур. Анан дагы Сарчи үйдүн полунда тырмак менен кырылган жерлерди көрдү. Тергөөчүлөр келген жеринен аялын сабап койгон Джиммини алып кетейин десе, ал каарманыбыздын колун бычак менен сайып, ал жерден качып жөнөп, эки отең анын артынан кубулап, Сарчи бат эле унаасы менен анын артынан жетип алды. Ошентип каармандарыбыз анын колуна кишин салып жатып, Сарчи анын тырмактары аябай бузулган абалда көрөт. Ошол эле түнү каармандарыбызга жаңы чакыруу түшүп, алар жаныбарлар багылган сейил бакка барышып, ал жерде эне өзүнүн 2 жашар баласын арыстандар багылган жакка ыргытып жибергендиги билинет. Бактыга жараша наристени куткарып калышып, ооруканага алып кетишиптир. Кызыгы, аял баласын ыргыткан мезгилде сейил бакчадагы жарыктардын бардыгы өчүп, ал жерге келген тартип сакчылар дагы ыргыткан аялды таппай калышкан болот. Ошондуктан эки каарманыбыз түндө жарык көрсөтүүчү аппараты менен ал аялды издеп жөнөштү. Сарчи аялды таап, аял жиндисимал жерди тырмалап жаткандыгын көрүп, аны кармагандан кийин суроо салып, балаңды эмнеге ыргытып жибердиң десе, эчтекени сүйлөбөй эле эшиктер деген сөздү кайталай берет. Ошол убакта эле ал жерде топтолгондор сейилбакты сырдоо менен алектенген адамдардын бирин көрүштү. Анда каармандарыбызга ал адамдын түн окумда деле иштеп жаткандыгы түшүнүксүз болуп, Сарчи аны өзү жакка чакырса, жанагы адамдын көзү капкара болуп, түсү аябай эле өзгөчө экен. Ал адам каармандарыбыз тарапка келбей эле арыстандар кармалган жакка барып жок болуп кетет. Сарчи анын артынан издеп, өзү арыстандарга аз жерден жем болуп калайын деп, бирок бактыга жараша сейилбактын жумушчусунун жардамы менен куткарылып калат. Ошентип окуядан кийин баласын ыргытып жиберген аялдын аты Джейн Крена экендиги билинип, ал акыл эсинен тайыптыр деп жиндиканага алып кетишет. Мындан соң таң атканда гана үйүнө келген каарманыбыздын аялы жана Кристина деген кызы бар экендигин билебиз. Сарчи үй бүлөсү менен көп убакыт өткөрө албай, кызы ар дайым атасына "мен сизди сагындым" деп видео жазуу жөнөтүп турчу. Сарчи болсо Батлер менен сүйлөшүп, акыркы күндөрү эмне деген окуялар болуп жатат деп бири-бирине суроо салышып, эми аларга тапшырма буга чейин бакчада жоготуп алган адамды табыш керек болот. Ошол учурда каармандарыбыздын кесиптеши Кордон аларга жакында түшкөн коңгуроо тууралуу айтып бере баштады. Анын үйүндө буюмдар өзүнөн өзү кыймылдап, жертөлөдө түшүнүксүз үндөр чыгып, үй бүлө аябай коркуп жаткандыктан тартип сакчыларды чакырууну чечишиптир. Муну уккан Сарчиге окуя аябай кызыктуу болуп, дароо эле Батлерди алып ал жакка жөнөп кетет. Каармандарыбыз көздөгөн жерине барса, ал үйдө мексикалык үй бүлө жашайт экен. Алар бир нече күн мурун эки адамды жалдап, жертөлөсүн сырдатышып, жумушчулар кеткенден кийин эле үйүндө түшүнүксүз кубулуштар башталып, жарыктар өзүнөн өзү өчүп калат экен. Анда үйдүн кожоюну башка чырактарды алып келсе, алар деле 2 саат күйүп, андан соң өчүп кала берип, ал эмес шам алып келип жандырышса, ал деле такыр күйбөй коюптур. Бул сөздөрдү уккан каармандарыбыз бир аз өздөрү дагы чочулашып, бирок жертөлөнү текшерүүнү чечишет. Алар кол чырактарды жандырып алып, жертөлөнү тинте башташып, ал жердеги буюмдардын бири өзүнөн өзү кыймылдагандыгын көрүшөт. Бирок бул жөн гана ал жерде жүргөн чычкандын айынан экендигин билишти. Мындан соң Сарчинин кол чырагы өчө баштап, ага жагымсыз жыттын келе баштагандыгы байкалып, бир мезгилде ал жерде оролгон өлүк адамдын денеси кулап түштү. Көрсө, бул өлгөн адам буга чейин жертөлөнү сырдаган адамдардын бири экен. Каармандарыбыз өлгөн адам Дэвид Крик деген адам экендигин далилдешип, анын дарегин табышып, үйүн текшерүүнү чечишет. Анткени эми өлгөн адамдын экинчиси ким экендигин аныкташ керек болчу. Тергөөчүлөр Дэвиддин үйүн жарыгы жок жана бытыран экендигин көрүшөт. Дубалдарда түшүнүксүз сүрөттөр тартылып, үйүндө курт-кумурскалар жайнап кетиптир. Каармандарыбыз ал жердеги сүрөттөрдү көрүшүп, Дэвиддин аялы буга чейин наристесин ыргытып жиберип, өзү келесоого айланып калган аял экендигин билишти. Андан башка сүрөттө Дэвид эки досу менен түшүп, алардын бири тасманын башында аялын уруп коюп колго түшкөн Джимми болсо, экинчиси буга чейин жаныбарлар багылуучу бакчада дубалдарды сырдап жатып жок болуп кеткен адам экендиги билинди. Каармандарыбыз андан сырткары байланып турган итти жана союлуп крестке тагылган мышыктын денесин көрүшөт. Мындай иштерден кийин каарманыбыз үйүнө барып, бир аз убакыт болсо дагы үй бүлөсү менен чогуу болуп, аялынын экинчи жолу боюнда болгондугун билет.
Бул жаңылыкты уккан Сарчинин көңүлү көтөрүлүп, бирок убактысы аз болгондуктан кайрадан эле жумушуна жөнөдү. Бул күнү алардын кеңсесине Мендоса деген чиркөөнүн кызматкери келет. Көрсө бул адам буга чейин баласын ыргытып жиберген Джейндин эски таанышы экен. Ал Джейнди көптөн бери тааныгандыктан ага дин тарабынан жардам берүүнүн аракетинде жүргөн болчу. Ошондуктан Мендоса каарманыбызга кайрылып, Джейн эч кандай келесоо эмес, бул жерде башка маселе бар. Эгер сиз окуя болгон жердеги видео байкоону көрүп өзгөчөлүктү сезсеңиз, мага дагы кабар бериңиз. Бул жерде жин шайтандар дагы аралашышы мүмкүн десе, каарманыбыз Мендосанын сөзүн олуттуу кабыл албай, мен өз жумушумда өтө мыкаачы адамдарды көрдүм. Кээ бирлери өздөрүн күнөөсүз сезүүнү каалап калып эле жин шайтандарды күнөөлөй беришет. Чындыгында алар өздөрү эле жаман адамдарды Мендосага жооп берип, андан соң өзүнүн жумушун улантат. Көрсө каарманыбыз ушул убакта жаныбарлар багылуучу бакчадагы видео байкоону көрөйүн деп жаткан экен. Анда каармандарыбыз Джейнди баласын желбешикке салып алып келгендигин көрүп, каармандарыбыз буга чейин атын аныктаган Сантино деген адам ал жерде сырдап жаткандыгын көрүшөт. Бир мезгилде Джейн менен Сантино бири-бирин карап, ошол мезгилде Джейн наристесин алып ыргытып жиберди. Андан соң каармандарыбыз өздөрү келген убакты көрүшүп, Сантинону өздөрүнө чакырып, ошол мезгилде Сантино арыстандар тарапка басып кетип, темир торду колу менен эле ачып алыптыр. Эң эле кызыгы, Сантино арыстан менен сүйлөшкөндөй болуп, арыстан ага тийбей эле өтүп кетет. Ошол убакта эле каарманыбыздын кулагына түшүнүксүз үндөр угула баштайт. Бирок кызыгы, бул тууралуу Сарчи айтса, жанындагы Батлер эчтекени укпаптыр. Ал эле эмес, тасманы көрүп жаткан каарманыбыздын көзүнө коркунучтуу адам көрүнүп, Батлер аны деле көрбөгөндүгүн айтса, Сарчи эчтекени түшүнбөй калды. Анда Сарчи өтө көп иштеп чарчап калган окшоймун деп үйүнө кетет. Бирок жумуш менен гана алек болууга көнүп калган Сарчи үйүндө көп олтура албай, дароо эле буга чейин аялын уруп камалган Джимминин үйүнө барат. Ал Джимминин аялынан уруксат сурап, Джимминин бөлмөсүнө кирип, аны текшерүүнү чечип, анын бөлмөсүндөгү дубалдардын бири дагы жаңы эле сырдалгандыгын көрөт. Бирок дубал толук сырдалбай, ал жерде сүрөттүн бар экендиги байкалды. Анда каарманыбыз жаңы эле сырдалган дубалды сүртө баштап, ал жерде латын тилинде жазылган түшүнүксүз жазууларды жана сүрөттөрдү көрөт. Мындан соң Сарчи ал жерде маалыматтар сакталган флешканы көрүп, ал флешкадагы маалыматтарды көрүп жатып, тасманын башындагы окуяны көрө баштайт. Көрсө 3 жоокер өңкүргө кирген мезгилде ал жактан жарганаттар учуп чыга баштап, бул абалга күбө болгон 3 жоокердин бирөөсү Сантинонун жүзү дароо эле өзгөргөндүгү байкалат. Анан дагы ошол өңкүрдүн дубалында каарманыбыз буга чейин көргөн жазуулар бар болчу. Анда Сарчи дароо эле жазууларды сүрөткө тартып, буга чейин өлүк адамдын денеси табылган жертөлөдөн дагы ошондой жазууларды таап, андан соң бул тууралуу Джейнден маалымат алайын деп жиндикканага барат. Каарманыбыз ал жерден чиркөөнүн кызматкери Мендеска жолугуп, андан соң Джейн менен сүйлөшүүгө аракет кылып, уюлдук аппараттагы сүрөттү Джейнге көрсөтсө, Джейн бир топ ойлонуп туруп, бир мезгилде каарманыбыздын колун тиштеп алат. Джейн бир мезгилде Сарчини кой берип, Марвин деген сөзүн айтты. Анда Сарчи Джейнден жооп алам деп, бирок маселеси дагы оорлошуп, Мендес менен сүйлөшүп олтуруп калып, уюлдук аппараттагы сүрөттү көрсөтөт. Анда Мендес латынча жакшы түшүнбөймүн, бирок бул жерде эшик тууралуу жазылып тургандай. Кээ бир учурда адамдар ааламына жин шайтандар кириш үчүн атайын эшиктер керек. Бул жерде ошондой башка аламдын эшиги тууралуу жазылган окшойт деп түшүндүрүп, андан соң Кудайга такыр ишенбеген жин шайтандар бар экендиги тууралуу маалыматты көңүлүнө албаган Сарчиге түшүндүрө баштайт. Мендес бир кезде баңгизат колдонуп жүрүп өлүм алдында жатып калып, ошол күндөн кийин баңгизатты таштап дин тутунуп чиркөөнүн кызматкери болуп кетиптир. Ошондой учурлардын биринде Мендести аялдардын бири үйүнө чакырып, 5 жаштагы кызына жин кирип кеткендигин айтса, Мендес ал жинди чыгаруунун аракетин көрө баштайт. Анда Мендес китебин алып окуй баштаган мезгилде жанагы кыз чоң эле кишинин үнү менен сүйлөй баштаган экен. Көрсө Мендес ошол күндөн кийин жин аламын изилдей баштап, ошондуктан Дженниде жин бар деп толугу менен ишенимде айтып жатыптыр. Анан дагы каарманыбызга бул окуялар сенин башыңа жөндөн жөн түшкөн жок, демек сенде дагы бир маселе бар. Бирок биз аны азыр биле албайбыз деп Сарчини ойго салып коет. Бул окуялардан кийин Сарчи үйүнө барса, аялы кызынан кабатыр алып, Кристина бөлмөсүндө жакшы уктай албай жатыптыр. Анын кулагына ар кандай үндөр угулуп жатат экен. Сен үйдө көбүрөөк болсоң болот, кызың коркуп калган окшойт. Бир кирип кабар алып койчу десе, каарманыбыз кызынын бөлмөсүнө кирип, эки жагын карап эле бир маалда каарманыбыздын көзүнө адам көрүнөт. Мындай абалды көргөн каарманыбыз эчтекени түшүнбөй, Мендестин сөзүндө чындык бар окшойт деп ойлонуп, аны өзүнүн изилдөөсүнө кошуп, буга чейинки Джейн менен болгон тасманы көрсөтөт. Анда Мендестин айтымында Джейн менен Сантино бири-бирин карап турган мезгилде, Джейн Сантинону карабай эле ал дубалга жазган жазууларды карап, ошол мезгилде денесине жин кирип баласын ыргытып ийгендиги билинет. Көрсө Сантино Иракта өңкүрдөгү жазууну көрүп, өзүнө жин кирип, эми жиндерге кызмат кылып, ар кайсы адамдарга жазууну көрсөтүп, аларга дагы жиндерди киргизүү менен алек болуп жатыптыр. Бир мезгилде эле ал жерге Батлер Сантинонун дарегин тапкандыгын айтып келет. Анда каармандарыбыз дароо эле анын үйүнө жөнөп эшигин тээп киришип, бирок үйдөн эч кимди табышпай, алар кирген мезгилде үйдүн жарыгы өчтү.
Көрсө Сантино лифтке түшүп каармандарыбыздан качып жөнөгөн экен. Анда Батлер тепкич менен чуркап Сарчи экинчи лифтке түшүп, Сантинонун артынан жер төлөөгө чейин түшүп аны издеп жөнөйт. Бирок Сантино каарманыбыздын артында пайда болуп бир мезгилде эле Сарчини бирөө муунта баштап, көрсө аялын уруп камалган Джиммиге эч кандай айып илинбей чыгып кеткен экен. Бул убакта унаада олтурган Мендес бир бале болгондугун сезип дароо эле чуркап жөнөп, каарманыбызды муунтуп жаткан Джиммиге крести көрсөтүп, өзүнүн сөздөрүн окуп Джиммини өзүнө келтирип коет. Бул убакта Сантино ал жактан кетип, анын алдынан Батлер чыгып, Сантинону токтотууга аракет кылып, бирок Сантино ал жерде Батлерге бычагын сайып кетип калат. Бул окуядан кийин каарманыбыз Батлерди ооруканага жеткирип, ошондо гана Мендеске өзүнүн чындыгын айтып бере баштады. Буга чейин Джейн жиндиканада каарманыбызды карап Марвин деп адамдын атын айтты эле. Көрсө бир нече жыл мурун тергөөчүлөргө жаш кыздардын үстүнөн ыдык көрсөткөн Марвин деген адамды кармагыла деген буйрук түшүп, каармандарыбыздын аракетинен жыйынтык чыкпай бир күнү Марвин 6 жаштагы кызды өлтүрүп койгондугу билинет. Муну уккан Сарчинин ачуусу катуу келип, акыр аягы кылмышкер Марвинди кармап, буга чейин кылган кылмыштарын эстеп, ошол жерде уруп атып эле өлтүрүп салыптыр. Бул окуяларды айтып бүтө эле каарманыбызга аялынан коңгуроо келип, бирок аялынын уюлдук аппараты менен Сантино чалыптыр. Муну уккан Сарчи үй бүлөсү коркунучта экендигин түшүнүп, кесиптештерин ал жакка чакырып, өзү дароо эле үйүнө жетип барса, Сантино денесине ар кандай сүрөттөрдү тартып алып үйүндө турган экен. Каарманыбыз аны тапанча менен коркутуп, бирок Сантинодон эч кандай жооп болбой, бир мезгилде башка тергөөчүлөр келип кылмышкерди ал жерден алып кетишет. Алар Сантинону сурак алуучу бөлмөдө байлаганга аракет кылышып, бирок аябай күчтүү экендигин байкашып, көпчүлүк менен акыр аягы Сантинонун колун кишендегенге жетишишти. Бирок ал дагы деле Сарчинин аялы менен кызын кайда алып баргандыгын айтпай, ал жерге келген Мендес биз буга кирген жинди чыгарышыбыз керек деп аракеттерин башташат. Башкалары бөлмөдөн чыгып, Сарчи менен Мендес эле калып, Мендес өзүнүн аракетин баштап, Сарчи ага көмөк көрсөтүп, Библия китебин окуп жатты. Бир учурда эле Сантинонун ичиндеги жин өзү сүйлөй баштап, аты Джунглер экендигин айтып кыйкыра баштайт. Бирок Мендес дагы аракетин токтотпой, ал жерде кандай абал болбосун окуусун улантып, жарыктар өчүп, терезелер сынып, бирок бир мезгилде жиндин чыгып кеткендиги байкалат. Анткени өзүнө келген Сантино мен бул жакта эмне кылып жүрөмүн, деги эмне болуп жатат деген суроолорду берип, денесине буга чейин өзү жасаган жаракаттарынан эми гана кыйнала баштайт. Сантино өзүнө келгенден кийин дароо эле каарманыбыздын аялы менен кызы кайда экендигин айтып берип, Сарчи адамдары менен бат эле жетип барып, үй бүлөсүн аман эсен абалда тапты. Ошентип бул окуялардан 7 ай өтүп, каарманыбыздын экинчи наристеси төрөлүп, үйүндө туугандары чогулуп жентек бере баштаган мезгилде тасма аягына чыгат. Тасманын аягында берилген маалыматтар боюнча Сарчи бул окуялардан кийин жумуштан кетип, Мендес менен биргеликте жин ааламын изилдөө ишин жүргүзө баштайт. Сарчи тергөөчүлүк учурундагы башынан өткөн коркунучтуу окуя тууралуу китеп дагы жазыптыр. Эми достор, тасма жаккан болсо, мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өзүбүзгө жана үй бүлөбүзгө ар дайым дем салып, жамандыктан алыс бололу.